Уважаемые коллеги, переходим к следующему вопросу повестки дня. Проект закона Кыргызской Республики о внесении изменений в некоторые законодательные акты, в Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях, в Закон Кыргызской Республики об автомобильных дорогах. Законопроект идет во втором чтении. Инициаторы, депутаты Маматалиев, Джапаров, Джурубеков, Дюшалиев, Тотонов, Акаев, Нурбаев, Арсалиев, Кельдибаев, Джунусулу, Алтынбек. Докладчик Маматалиев. Пожалуйста, Марлен Абдрахманович, вам слово. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйын катчылары. Жогоруда айтылган депутаттар сиздерге сунуштап жатат, ушу бузуулар жөнүндө кодексине жана автомобилдер жөнүндө мыйзамга толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Сиздер өзүңүздөр биринчи окууда колдоп бергенсиздер, бирок сиздерге кыска ушул негизги максатын айтып кетейин. Өзүңүзгө белги болгондой, биз мына тышкы карыздын 2,5 миллиард долларын ушул жолдорго сарптардык да. Ошол эле учурда азыркы учурда жолдордун баардыгы курулбай жатып, бирок айрым жерлерде ушул жолдорубуздун бузулуп атканына өзүбүз мына маалым болуп турабыз. Эми биринчи жагынан сапаты болсо, экинчи жагынан биз ошол жерге атайын таразаларды орноттук эле. Ушул таразаларга осевой нагрузка деп, ал жерде атайын илимий немелердин негизинде осевой нагрузканы аныктап, ушул осевой нагрузканы ашып өтпөсүн деп таразаларды орноттук эле. Бирок тилекке каршы ошол таразалар азыркы учурда өз максатына жетпей атканын баарыңыздар өзүңүздөр маалым болуп турасыздар. Тилекке каршы чоң эле чиновниктерибиз ушунун алкагында дагы кармалып отурат. Биз айтып атабыз, эми келиңиздер ушул таразалардын максатына жеткизели. Бир эле жол. Азыркы учурда жанагы ГАИ системасын сиздерге эске салып кетсем, жанагы безопасный город киргенден кийин бир топ ушул коррупциялык схемалар ошол жерде токтоп калды эле. Биз айтып атабыз, келиңиздер ушул системаны ушул таразаларга киргизели. Ошол жерде адам чечпей, ошол жерде бардык автоматизированный система чечсин деп. Ал үчүн ал жерде бардык шарттар түзүлгөн. Эми азыр ошол посттордун бардыгында эмес, эң негизги 19 посттун 8 постуна атайын автоматташтырылган система коюлган. Бирок азыркы учурда ал толугу менен иштебей атат. Ал статистика катарында эле колдонулат. Ошону толугу менен ишке киргизгенге бизге мындай күчүбүз бар да. Болгону ушул мыйзамдарга биз өзгөртүүлөрдү киргизип берсек, тапшырманы берсек, анда ушул жерден дагы биз бир топ жанагы айтылган коррупциялык схемаларга бөгөт коюп, эң негизгиси ошол жолдорубуз кайра талкаланбаса, ошол жолдорубузду кайра биз кредит алып аларды кайра курбасак, негизги максатына жетип ошол жерде бир топтогу жолдорубуз сакталып калса деген ушул эң негизги максатта сиздерге сунуштап жатабыз. Эми атайын осевой нагрузка боюнча белгилеп кетейин. Биринчи окууда дагы депутаттар бул боюнча маселе көтөрдү эле. Ал осевой нагрузка боюнча атайын мына коомдук угуу кылып комитеттин ошол жерде Наталья Владимировна өзү тапшырма берип, ушул жерде Минтранста азыр комиссия түзүлдү. Ал комиссия кайра карап чыга турганы маалым болду. Бирок ал комиссия ачык айкын ошол жерде илимпоздорду дагы чакырып, ошолор дагы аныктап берет. Эгерде осевой нагрузка ошол бойдон калсын десе, ошол бойдон калат, калбасын десе, анда калбайт. Бул дагы мен ойлойм туура болот, чечим болот. Анткени буну эмнеге белгилеп кетип атам? Бул маселе көбүрөөк көтөрүлүп калды. Ошол палатада биз ошону дагы эске алдык. Анан бул менин негизги биздин ушул депутаттардын киргизип аткан негизги максатына ошол өкмөт өзү дагы мыйзам киргизген эле. Бирок ал жерде дагы башка нерселер каралганына байланыштуу ал мыйзам биздин жогорку кеңеште өтпөй калды. Бирок убакыт кетип атат. Биз биргеликте чогуу өкмөт менен Минтранс менен өзгөчө ошол жакта жакшы айтылган сунуштарды, алардын дагы багыты ушул боюнча, алардын дагы багыты ушу автоматташтырылган система иштешин деген, ошолордун дагы бир топ сунуштарын бизге эске алып, экинчи окуга сиздерге мына киргизип отурабыз. Белгилеп кетсек, ошол жерде атайын ушул кодекс о нарушениях 31 статьяга киргизип атабыз. Ушул бая мен айтып аткан негизги максаттардын, багыттардын, фотосъемка, киносъемка дегендердин баардыгын ушул жерге киргизип коелу деп атабыз. Кандай учурларда ушул мыйзам иштей баштайт? 31 статьяга, 31 статьяга киргизип атабыз. Ошондой эле 19 статьяга киргизип атабыз. Жана жаңы статья 120-2 деп ал жерге дагы өзүнчө бир статья киргизип атабыз. Бул жанагы 16 статьяда нарушение против порядка управления в сфере обеспечения безопасности движения и эксплуатации автотранспорта и электротранспорта. Белгилей кетчү нерсе, биз мынтип ойлогонбуз да, ушул жерде машинелерден ал жерден штраф алып акча чогулткан максат эмес. Тескерисинче,
бир жолу бир жакшыраак штрафты берип коелучу, экинчи ошол жерде машиналар өтпөй калсын деп. Анткени эми будан кийин адам чечпейт да, эгер буга чейин адам менен сүйлөшүп алып өткөзүп аткан болот атса, эми барып алып камера менен сүйлөшө албайт, барып алып камерага акча бере албайт. Болду, бардыгы жанагындай биз айткан үйүңүзгө письмо счастья менен ал штрафтар келе берет. Биз эми биринчисинде окууда сиздерге айтып аттык эле 100 000 кылайлы депчи. Бирок ал кодекс о нарушениях негизинен эле концепциясына туура келбей калат экен. Ошон үчүн биз 8-чи категорияны калтырып атабыз. Бул деген 55 000 сом юрлицаларга, физлицаларга 17 000 сом штрафты айтып атабыз. Дагы жол белгилеп кетейин, негизги максат ал жерден штраф алуу, элден кайра акча алуу эмес, тескерисинче ушул акчаны төлөгөндөн кийин экинчи ошол владелец, автотранспорттун неменин владельци экинчи мындай жүктөрдүн астында ойлонуп жүктөп, ал жерде коррупция жок экенин эске алып, болду мындан ары жолдору талкаланбасын деген багытта алып барсын деп ушул өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Ошондой эле 299 статьяга киргизип атабыз өзгөртүүлөрдү, 305 статьяга, 306 статьяга. Бул жана кодекске. Ал эми закон об автомобильных дорогах жана жолдор боюнча мыйзамга 18 статьяга өзгөртүү киргизип атабыз. Анан бул жерде бир концепциясына туура келбейт. Биз ушул эки эле мыйзамга концепциясын айтып аттык эле, бирок Минтранстын дагы бир закон о дорожном движениеге дагы бир өзгөртүүсү бар эле. Эгерде биздин юротдел карап чыгып, ушул 3-чү мыйзамга концепциясы туура келбейт десе, анда алып койгонго биз макулбуз. Бирок туура келип калса, кошо турган ыкмалары болуп калса, биз анда суранат элек, ушуга дагы кошуп койсок, ошондо туура болот эле. Негизинен айтылган докладым менен бүттү. Эгерде суроолоруңуздар болсо, урматтуу депутаттар, жооп бергенге даярмын. Мен менен чогуу ушул жерде Минтранстын дагы өкүлчүлүктөрү отурат. Чогуу суроого жооп бересиздер. Рахмат, спасибо. Пожалуйста, Искендер Исмаилович. Рахмат. Негизги сиз буга макул болдуңуз да. Сиз баягы сунушталган жаңы редакцияга өзгөртүүлөр киргиздиңиз. Экинчи сунуштар депутаттардан келип түштү. Үчүнчү акыркы вариантты ошол сунушталган менен өзүңүз сунуштап жаткан жана сунуштар макул болдуңуз. Ооба, ошолордун баарын эске алып, бардыгын эске алып, чогуу карап, мына ушул азыркы бизге келген проект бул акыркы вариант. Ооба, сиздерге ошо таратылган жана мен айтып кеткен статьяларга өзгөртүлгөн баардыгы ушул жерге камтылды. Эми бир-эки редакционный эле мындай неме болуп калбаса, а так баары ошол биз айткандай кылдык. Негизинен бул законду биз биринчи окууда өтө катуу талкуулаганбыз, өтө терең талкуулаганбыз. Ошон үчүн мен урматтуу депутаттар ушу колдоп койсок деген сунуш бар. Рахмат. Рахмат. Рахмат, пожалуйста, Камчыбек Жолдошбаевич. Урматтуу докладчик, мындай да, бул сиз айтып атасыз, 100 000 сом штраф депчи. Анан 55-ке чүрдүк деп атасыз. Мына могул жерде кеминин ар жагынан бердиңизге келатканда, ошол жерден күз башталгандан баштап бүт көмүр ташып кара кечеден кишилер келет. Ар жагын карасаң 20-30 машина турат. Кандайдыр бир сааттын ичинде веске кирбей бердиңизге өтүп кетет. Сиз бул жанакы весовойлордо турган кишилерге абдан условия түзүп берип атасыздар. Алар алдыр мурун бир машинадан 10 000, 5 000ден алса, кийин 20 000ден ала баштайт. Муну вообще чын айтканда мен не согласен, потому что мен өзүм да көрдүм да. Машинаны, чоң машинаны коюп, кичинекей машина менен Жигулини минип алып карап турдум. Абдан сложността. Бул бир. Экинчи, тиги эмеден келатканда ат башта бир пост бар. Кире беришинде. Аркы Кытайдын машинелери ар жактан келет дагы 40 тонналап машинелер келет дагы ошол жерден өтө эле 20 болуп калат. Ал эми хата чабышка сүфтеби билбейм 20 тонна бияктуу көзгө келет. Контрабанданын эң улуу жолу ошол жерде. Мына сиз ошолордун баарына жакшынакай условия түзүп берип атасыз. А сиз наоборот болуп атпайбы? Азыр мен жооп берейин, сиз айтыңыз. Наоборот эмес, сиз чоң штраф коелу деп атасыз. Алар мурун 20 000 алып атса, азыр 40 000 алат. Аны койбой эле койгоңуз, мен көрдүм да ошондой. Аны койбогондон кийин ал жанакы сиздин айтып аткан таразага кирбейт. Таразага кайрылып мындай кириш керек да. Тараза ар жакта 100 метр турат. Алар түз эле чоң жол менен жөө басып келип сүйлөшүп, ассаламу алейкум рахматулла деп өтөт. Мен билгенден ошондой да, ай кандай болду деп. А ошол жердеги тиги иштеген кишилердин бардыгы бүт таразда турган кишилердин бардыгы куплений да 10 жылдан бери турат. Алар эмне алмашпайбы, же алар оорубайбы, же пенсияга кетпейби, же кандай? Же ошолордун тааныштары ушунчалык көппү? Ия.
жооп берейин, Жооп бериңиз. Камчек Толош, сиз айткан маселелердин бардыгын туп-туура айтып атасыз. Ошол эле маселелерди биз айтып атабыз. Тескерисинче, ошол маселени адам чечип, сиз айткандай, керек болсо таразага кирбей коюп, ар жагынан өтүп кирип атпайбы? Ошонун бардыгына биз бөгөт коюп атабыз тескерисинче. Эгер биз ушул автоматташылган системаны койсок, ал жерде сиз айткан адамдар болбойт. Болду. Азыр безопасный городко сиз кетип атып, нарушение кылсаңыз, удостоверение көрсөтүп, акча алып, эч бир мындайча айтканда аларды алдай албайсыз да. Ошол сыяктуу эле биз айтып атабыз. Ошол жерде компьютерлер турсун, адам турбайт bundan нары. Эгер машина таразага кирбей өтүп кетсе, 55 000 үйүнө штраф келет. Эгер киши ошол жерден өтүп атып, машина адам жок ал жерде. Машина өтүп баратып, ал жерде автоматташылган система өзү эсептеп коет. Эсептеп коюп, ал жана айсевой нагрузканы сиз айткан 40 тонна менен келатып, айсевой нагрузканы өтүп кетсе, анын үйүнө дагы штраф келет. Бизден тескерисинче кылып атабыз. Адамдардын факторлугу жокко чыгарып, коррупция схемалары жокко чыгарып, автоматташылган система чечсин, адам чечпесин деп атабыз. Автоматташылган системаны алдыганга болбойт. Автоматташылган система менен сүйлөшүп алганга болбойт. Ал бардыгын бирдей карайт. Министри келет абы, депутаты келет абы, жөнөкөй келет абы, Кытай келет абы, Кыргыз келет абы, баарын бирдей карайт. Машина эгерде өз нарушениясын келтирген болсо, сиз айткан баягы тонна менен өтүп бараткан болсо, ал жерден сразу штраф келет. Сиз айткан күжөө келип сүйлөшөйүн десе, эч ким менен сүйлөшө албайт. Адам калбай калат ал жерде. Ким менен сүйлөшөт? Айла жок, өтөт ошол жерден. Өткөндө дагы нагрузкасын көтөрүп алса, анда үйүнө штраф келет. Ошон үчүн айтып атабыз мен, 100 000 эгерде койгондо жакшы болмок, бирок кодекске туура келбейт экен. Жок дегенде 55 000 төлөгөндө дагы ошол хажайын ойлонуп калат. Кой, мен 55 000 төлөй берет экем, андан көрө төлөбөйм bundan нары. Мурдагындай развод болбойт экен, мурдагындай акча берип өтүп албайт экен. Болду, бүттү экен бияк, бүтүп калыптыр. Болду дейт дагы, тескерисинче бөгөт коюу максатына коюп атабыз. Ошон үчүн тескерисинче колдоп бериңиз. Сиз айткандын бардыгына бөгөт коюп атабыз. Камчек Толдошбаев. Туура көрсөңүз. Сиз айтканыңызга мен туура экен мунун баары. Бирок эми ал жерде киши жок болсо кандай болот анан алардычы? Азыр биз могул жерде элечи, азыр аябай строительстволор болуп атат. Мына канттын өз жагында Майский, тияк бияктар, жолдордун баары ошо хоолор барбагыла. Берки КамАЗдар менен баргыла деп шылтоо кылып, ошол жерде жолду талкалап салып атат, антип салып атат, минтип салып атат. Алардын айткандары туура. Бирок ошолордун баарын оңдош керек. Аны эмне бул жерде өзүнчө укук коргондор бар, МВД бар. Эметпей эле 4 бала туруп алып, давай биз машинаны токтотобуз, андай мындай кылабыз десе, эртең 4 баланы да сабайт да жерден. Туура. Мына ошондойлор көп болуп атат азырчы. Ал жерде алардын кумдардын мыты экен, шааргап келип атышат. Мен барып көрүп, тияк биягын көрүп, өзүмдүн көзүм менен көрдүм да, койчу деп койгон. Кээлери ошол жерден жанагы 1-майдан алып келип, кант кап келип, склад уюштуруп, кумга эме менен жанагы КамАЗ менен төгүшөт, анан бияктан чогултуп туруп анан кийин жүктөп алып анан кайра шааргап келип атат. Эме ошол эле жолдор менен, ошол эле жана Кыргызстандын сиз айткан чоң жол менен эле шуулдаган боюнча келип атат. Сиз аны жакшы билесиз, строительство. Мен буларды айтсам макул дейт, түшүнбөйм бул кээлериндечи. Мына азыр эле бүтүрөбүз, мына азыр эле жаназасын окуй коем дейт да. Же жаназасын билбейби, түшүнбөйм булардынчы. Ошо сиз айткан, Камчек Толдошбаев, сиз айткан бардык маселелерди ушул жерге камтыдык. Мына сиз кантип иштейт деп атпайсызбы? Азыр сиз үйгө кетип атып, айдоочуңузду байкасаңыз, тиги мосттун астынан өтүп баратканда кичине акырында айдап коет. Анткени ал видеокамеранын бардыгы фиксация болгондукка байланыштуу, бардыгыбыз азыр ошол жерде эрежесин сактап калганбыз. Ошол эле сыяктуу бул жерде дагы бардыгы бирдей азыр эрежени сактап калат. Ошо сиз айткан строитель болобу, ким болбосун, бардыгы бирдей мыйзамдын артында жооп бере турган болуп калат. Эми жана айтып кеткендей, мен штраф кичине азыраак болуп калды. Бирок ойлойм, ал деле көп болот, ал деле чөнтөккө урат, ал деле биздин бир топ ушул ишкерлерибизди ойлонгонго алып келет да. А так сиз айткандын бардыгын ушул жерге камтыдык. Жанагы посттордо бир да киши отурбайбы? Отурбайт. Азыр безопасный город кандай иштеп атат? Ошондой эле иштейт. Камералар турбайбы? Сиз мына жана айтып кеттим го, сиз анча-мынча жерде токтоп калып атасыз го, эми чын айтканда, туурабы? Ошол сыяктуу эле бардыгы мыйзамдын астында. Токтоп калбай эле ошону баштап ушундай кылалы деп атабыз. Ал жерде сен шопуруң буссаң өзүң төлөйсүң деп кой, болду. Ошо менен анан кийин токтойт ал, кичи буспайт. Ошол сыяктуу болуп атат, Камчек Толдошбаевич. Ошол сиз айткандай болуп атат. Рахмат. Жакшы. Рахмат. Саматбек Кулукевич, пожалуйста. Рахмат, урматтуу төрайым. Менде суроо, бул мыйзамдын концепциясы абдан жакшы экен. Бул буга чейин эмнеге кирген эмес? Бул коррупцияны 5 жыл, 10 жыл мурун эле токтотсок болмок да. Мен мына
бизге жеткен маалымат боюнча биз тышкы карыздардын 60-70% ушу жолду оңдоого, жол салууга кетет. 2,5 миллиард доллар. Анан ошол нерсени талкалап бузганга шартты түзүп отурган министрликке кандай жооп бергиңер келет? Министрликтер силерге суроо. Алар жооп Эмне бергенге себептен ушул мыйзамды биздин депутаттар көтөрүп атат? Эмне силер көтөрбөдүңөр? Өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча. Саламатсыңарбы, урматтуу депутаттар, Мамыр Калиев, статус катчысы транспорт министрлиги. Туура айтып атасыңар, Саматбек Лукевич, бул системаны эртерээк эле киргизсе болот эле. Бирок тилекке каршы мына жаңы баштап эле, мына 2-3 жылдан бери жаңы баштап технический системаларды биз уже киргизе баштадык. Биринчи этапта жөн эле баягы автоматизированный учет контроль деп киргизгенбиз, видеокамераларды киргизгенбиз. Былтыр 8 жаңы баягы Чехословакиядан фирма Бетамонт Всемирный банктын акчасына грантка 8 установка толугу автоматизированный койду. Ошол жакта баягы вот Марлен Абдрахманович айткандай толугу процесстер, взвешивание процессы толугу автоматизированный режимде өтүп атат. Бүгүнкү күнү дагы кээ бир технический проблемалар бар, аны биз иштетип атабыз, разработчиктер менен чогуу. Бирок азыр вот Марлен Абдрахманович киргизип аткан мыйзам бизге мындай мүмкүнчүлүк берет да, толугу менен автоматизация кылып, ошол постто бир да инспектор болбойт. Машине, чоң машине баягы жүк менен бараткан машине токтобой эле рамкадан өтүп, жерде турган весалар автоматизированный режимде бүт санайт, тактайт, кайсы осто толугу менен бүт бар. Ошону биз жаңы эле мына киргизип атабыз, ошону айтып. Кошумча алып кетейин, Саматбек Лукевич. Эң туура айттыңыз да. Мен бул мыйзамды керек болсо 1 жылдан бери өткөзө албай жүрөм да. Чын айтканда корутундусу өтө кеч келди. Эми жашыргандан эмне? Ал жерде бир топ биздин ушул тилекке каршы чиновниктер болобу, жарандар болобу, буга кызыктар болгон эмес. Анткени эми ал жерде бир чоң суммадагы акчалар түшүп жаткан. Мына азыр эле Камчыбек Тогошбаев айткандай, барып сүйлөшүп, ал эми единицалар сүйлөшүп аткан. Ал эми крупный компаниялар списогун түзүп коюп эле, мына ушул машинелер ушундайда саатта ушунчада өтөт дегенге чейин барышкан. Мына мен мыйзам жазардын астында өзүм жеке барып, Сосновкада 1-2 саат туруп келдим. Менин көзүмчө эле 2 машина ошол немеге таразага кирбей өтүп кетти. Менин көзүмчө бир протоколду 30 мүнөт түздү. Бирок ошондо каталык менен түзүп, машина кайра кирип, кайра чыгып атандан кийин кайра түздү да. Эми булардын бардыгын эми айтып өтөрсө көп, бирок буларга бөгөт коюу максатында ушундай иштеп чыгып атабыз. Айтор бир коррупциялык схема болгон үчүн ушундай болуп келди да. Эми министрликтин азыр ою түз экен, министрликтер азыр колдоп атат, тескерисинче ушуну кылайлы деп атат. Мен ойлойм эми учур келди, колдоп берсеңиздер сиздер дагы чоң рахмат, жакшы болот эле. Мага министрликке сунуш катары айткым келет да, министрлик сиздер бул мыйзамды бир нече жыл мурун алып келишиңер керек, биринчиден. Экинчиден, ушул мыйзамды киргизбей жүргөндүгүңөр үчүн көп кишилерди жоопкерчиликке тартыш керек деп ойлойм. Жоопкерчиликке тартыш керек. Себеби биз канча миллиарддаган долларды алып, анан ушул жолдорду ушундай акмакчылык менен ушундай акыбалга келтирүү, бул мен ойлойм чоң кылмыш деп эсептейм. Бул мекенди, жерди сатуу деп эсептейм. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошол маселе боюнча дагы биз комиссия түзүп, мен Наталья Владимировна, я предлагаю, чтобы создать комиссию по нашим дорогам, как используется, как эксплуатируется и в каком состоянии. Почему вот так они должны были 24 часа не спать, здесь сидеть возле Жогорку кеңеши. Этот законопроект должны были давно уже сюда принести. Бир кошуп салып кетейин, можно да? Бул жерде машинелердин жана ээлердин же жөнөкөй жүргүнчүлөрдүн дагы өз мындай колдоосу, кызыкчылыгы болот да. Анткени алар да тажады да. Нормально келсең деле ар нерсе таап алышат, жөн келсең дагы ар нерсе кылып кыйнай беришет экен да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, алар да айтып атат. Биз көрүп атабыз, жолдор бузулуп атат дейт. Биз дагы эртең 90-жылдарды буну башыбыздан өткөзгөнбүз. Бир жерге жетиш үчүн кандай кыйналчылык? Машинеңиз 10 жолу бузулуп, 10 жолу дөңгөлөгүз неметип, арам жетчилик.
ошол жерде ошол учурда продуктылардын баасы да кымбат болот эле, анткени ал жерге кошулат да жанагы. Ошон үчүн алар да кайтып атат, алар да кызыктар болуп атат. Биз атайын мына тегерек столдорду өткөздүк, алардын бардыгы бизди колдоп атат. Тезирээк ушул неме мыйзамды өткөзүп берсеңиздер деп айтып атат. Сиз айткан боюнча туура, бул жөнүндө сөзсүз түрдө бир козгош керек да. Рахмат, эмгичилерди колдойбуз. Сиздерге Алла разы болсун. Ушундай жакшы исламда айтып коет, жол курган адамдарга абдан чоң Алла чоң сооп берет экен деп. Сиздер да абдан чоң сооп иш кылып атасыздар. Сиздер да себепчи болуп атасыздар, колдоп бересиздер. Сиздерге да сооп тийсин. Рахмат, пожалуйста, Бакирдин Джамалович. Марилен Абдрахманович, эми биринчи окууда абдан кызуу талкууладык эле. Эми бул мыйзамдын негизги милдети жолдун сапатын сактоо. Анткени чет мамлекеттен миллиондогон кредиттерди алабыз. Бул жолду салаарда бул технологический жагын баарын илимий изилдөө жүргүзүп, канча тонна жүк көтөрөт, күн суукта канчасы, күн ысыкта канчасы тонна көтөрүлөт. Ошондуктан бул мыйзамды колдошубуз керек. Экинчиден, Адил Алтымышевич, мен сизге суроом бар да, кече интернет булактарына чыкпадыбы? Саат эртең 8-ден кечки 10-га чейин жана ховалар, чоң жүк тартуучу машиналар жүргөнгө болбойт деп. Туурабы? Бул министрликтин буйругу же өкмөттүкү? Бул министрликтин буйругу менен кабыл алынган. Жыл сайын эле ушундай буйруктарды чыгарабыз биз. Ошо тепловой режимде 18 тоннадан ашык жүк машиналары саат 8-ден кечки 8-ге чейин тыюу салынып атат да. Мунун арабдан туура күн ысыкта анткени жол бат талкаланат, сапаты бат бузулат. Эми муну ким көзөмөлдөп атат? Анткени маалыматтар келип атат, буйрук алганы менен аны эч ким көзөмөлдөбөйт. Жүк тарткан машиналар 20-30 тоннадан жогору деле кетип атат дейт. Ким көзөмөлдөп атат ушуну? Көзөмөл буйрук боюнча транспорт агенттиги Минтранстын астында и МВД ГАИ. Эки структура. Жанагындай эле камчык айткандай эле акча берип өтүп кетип атат. Ошондуктан Марлен Абдрахманович Кирет эле да булчу. Бул программага Бакир Жамал, сиз эң туура айттыңыз. Жанагы тыюу коет, же болбосо өкмөттүн чечими болуп, программаны обеспеченияларга киргизип коет. Ошол жерде таблодо чыгып калат. Саат 8-ден буга чейин өтсөң дагы деп штрафтарды киргизип коет. Оңой болот да. Ошон үчүн жана адам чечпей, компьютер чечип калганда адам коркуп калат. Марлен, мен айтайын деп атканым, жанагы азыр жетекчилик айтып атам Минтранс. Эми бул мыйзам кабыл алынганча деп кичине бир көзөмөлдө катуураак кармап турсаңар. Макулбу? Жакшы. Жол талкаланып атат да. Мына Карабалта Бишкек жолун карап көргүлө азыр. Базар күнү мен өткөндө министрге да чалып айттым. Базар күнү пробка арасында жүк тарткан узун полуприцептер турат. Бул жаңы салынып аткан жолда трамбовкада боло элек. А сапат эртең эле бузулат, а биз кредитти кантип төлөйбүз анан? Көзөмөлгө алгыла ушуну. Рахмат. Туура. Рахмат, пожалуйста, Самалбек Лукевич. Дагы суроо, бул мыйзамды кабыл алганда бюджетке нагрузка келбейт, Бул азыркы учурда мен айтып кеткендей 19 пункт бар. Ошолордун 8-өсүндө уже турат, даяр. Всемирный банк аркылуу бизге алып берилген. Бирок негедир ушуну иштетпей атабыз да. Ошону азыр мыйзамга киргизип иштетип атабыз. А так азыркы учурда бюджетке немеси жок. Бирок кийин дагы көбөйтүшүбүз керек да. Кийин кылып атканда булар бюджеттен эмес, башка булактардан таба турган болуп иштеш керек да. Мыйзам жазып атканда эл аралык практиканы карап чыктыңарбы? Башка мамлекеттерде ушундай жолдорду талкалай берет экен же аларда кантип күрөшөт экен ушул боюнча? Башка мамлекеттерде, мисалы мен ошол атайын Америкада да болгондо ушуну өзүм көрүп келдим да. Ал жерде биринчиден эми алар жүрө турган өзүнчө бир атайын жол аныкталат экен. Бирок ал жерде ошол камералар иштейт экен. Биз айткан система иштейт экен. Эгерде сен ошол жерде нагрузкаң чоң болуп кетсе, сен сөзсүз түрдө ошол жерде токтоп калышың керек экен. Сенин биз дагы условия түзүп берип атпайбызбы? Сенин нагрузкаң болуп кетсе, ошол жерден токто дагы выгрузка кыл депчи. Ал жерде андай эмес. Ал жерде так эле штраф урулат экен. Ал 1-2 штраф болгондон кийин жана керек болсо правасын алып коет экен. Будан ары жүрбөй турган чаралар да көрүлөт экен. Катуу экен ал жердечи керек болсочу. Бирок кетип калат деген маселе жок экен ал жерде. Токтойт экен ошол жерде элечи, замат эле. Өз көзүм менен мына көрүп келдим мен. Дагы жакшылап карап чыгыңыздар, эгер керек болсо эл аралык практикада дагы мыйзамдарын карап көрсөңүздөр, сунуш катары. Эгерде ошол жактагыдай аябай мындай жесткий мераларды керек болсо, колдоп берет деп ойлойм. Биздин депутаттар себеби буну капкачан токтотуш керек болчу. Азыр эми эчтеке төлөнбөйт да. Жок дегенде ушуну киргизе алайлы деп атабыз да. Анан Кудайым буйрса сиздер менен аман болсок дагы өзгөртөбүз.
Рахмат, уважаемые коллеги, по данному законопроекту, я думаю, мы уже в третий раз обсуждаем его, один раз возвращали для проведения слушаний парламентских, потому что вопрос действительно очень резонансный. Очевидно, что по контрабандным грузам, по коррупционным схемам при перевозке, да, при взвешивании весогабаритный контроль, это наша проблемная зона, огромные потоки денежных средств проходят мимо бюджета, в чьих-то карманах оседают. Ситуация действительно очень плохая. Поэтому предложения, которые уважаемые коллеги вносят, я соглашусь, они должны давно были быть внесены со стороны государственных органов, соответствующих Министерства транспорта, тех органов, которые должны бороться с коррупцией, с контрабандой. Но законопроект внесен нашими коллегами. Минтрансовский законопроект, он в другом режиме рассмотрения находится. Кстати, сразу пользуясь возможностью, хочу предложить до второго чтения отработайте в рамках созданной рабочей группы и внесите его затягивать не нужно. Но этот законопроект, он действительно решает большие задачи для нашего государства. Убирает человеческий фактор при весогабаритном контроле, запускает систему, продлевает систему «Безопасный город» на совершенно другой уровень, да, по сути, безопасная страна, прозрачная от коррупции страна. То есть совсем другая концепция, к которой мы все идем, говорим о том, что это необходимо. Вот предложен конкретный практический механизм. Да, были споры, почему во втором чтении нам вернули, вот хочу напомнить, были споры в отношении того, что правительство должно рассмотреть вопросы, установить более понятные, четкие, скажем так, моменты по тем же вопросам осевых нагрузок и так далее. У грузоперевозчиков были свои предложения, ассоциация грузоперевозчиков были приглашены все на парламентские слушания и высказали свои предложения. Поэтому мы дали предложение, поскольку это нормативно-правовые акты правительства, самому правительству с грузоперевозчиками рассмотреть вопрос. Иначе действительно здесь есть двойные стандарты. То есть тяжелые машины, с одной стороны, их ввоз в страну, закупка не запрещены. С другой стороны, проезд по дорогам запрещен, да? То есть где логика? То есть нельзя либо разрешать, либо если они нужны для того, чтобы мы разрабатывали те же, допустим, месторождения золоторудные и прочее, то есть они для специфических видов работ, тогда нужно установить понятные правила, где они могут ездить, в какое время, с какой нагрузкой, потому что это коррупционные риски. И грузоперевозчики правы, то есть они вынуждены коррупционные, скажем, схемы поддерживать, оплачивать деньги для того, чтобы свою работу осуществлять. И это происходит на постоянной основе, потому что правила точно не выработаны со стороны ведомств и министерств. И подозреваю, что это выгодная система, выгодная ситуация, многих устраивает. Поэтому было дано задание в рамках комиссии решить этот вопрос. Пересмотреть и ввести четкие и понятные правила, устранить коррупционные риски. А данный законопроект, он действительно помогает решить эти вопросы в ускоренном формате. А по поводу финансирования, конечно, мы в антикризисных мерах, бюджет секвестирован существенно. Но тем не менее, те деньги, которые сейчас утекают в карманы, коррупционные, они несопоставимы с теми выгодами, если они будут приходить в бюджет, это окупит с лихвой установку видеокамер, установку весогабаритных, устройств необходимых, автоматизированных и прочее. Просто сейчас эти деньги оседают в частных карманах, вот и все. Поэтому здесь с точки зрения выгоды и восполнения бюджета есть, так сказать, прямая выгода государственного масштаба, соблюдаются национальные интересы. Поэтому я тоже попросила бы, уважаемые коллеги, поддержать во втором чтении. Работа большая была проведена комитетом и вместе с госорганами, с ассоциациями перевозчиков, с инициаторами, парламентские слушания. Мы учли максимально все предложения, и предлагается вступление в действие также сразу ввести данного законопроекта, чтобы не затягивать, и правительству установить определенный срок трехмесячный, чтобы свои нормативно-правовые акты привести в срочном порядке в соответствие с данным законом. Уважаемые коллеги, тогда, если нет других предложений по проекту решения, предлагаем одобрить проект закона Кыргызской Республики о внесении изменений. По проекту решения. Саматбек Кулкевич, пожалуйста, почему предложение. Правительство 3 месяца думает, чтобы привести в соответствие? Потому что есть необходимость, вступает в действие сразу, но потребуется время для того, чтобы подзаконные акты привести в соответствие. То есть сейчас должно провести. Это ускоренный, обычно 6 месяцев дается. Мы сократили обычный режим 6 месяцев, мы поэтому сократили до 3 месяцев, чтобы вот в течение, это максимум, 3 месяца, в смысле это верхний потолок. Конечно, мы будем настаивать, чтобы правительство